Бүгүн Баткен район акими Учкунбек Жоробаев Корея Республикасынын Тулжен Incorporating компаниясынын жетекчиси Ким Чул Эн менен жолукту. Жолугушууда Баткен районунун келечектеги өнүгүү пландары туурасында кеп козголуп, инвестор тарабынан бир топ сунуштар айтылды. 우리가 이제 종자를 잘 만들어야 내년 3년 동안 투자를 계속 이어나갈 수가 있는데 원래 실패가 되면 큰 문제가 있을 수 있어요. 그러니까 좀 그런 것들을 잘 고려해 주셔서 급한 부분들을 해결해 주시면 좋겠습니다. Biz şu Batken областынан birinci Koreялык инвестор болуп саналабыз. Жана биз үчүн биринчи жыл ушул семейный фонд Кореялык соя жана жүгөрүнүн ушул семейный фондун жасоо үчүн абдан маанилүү жыл. Бул биринчи жыл. Ошол себептүү суу маселеси чечилбесе биз аны чече албайбыз. Ал эми ал максатыбызга жетпесек быйыл 2 жылдан наркы жылы турган пландарыбыздын баары аткарылбай калат. Ошол себептүү дагы бир жолу өтөбүз сиздин жардамыңызда. Чечип бересиз бул маселесин? Биз инвесторлорго жагымдуу шарт түзгөнгө бардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонобуз, жагымдуу шарт түзүүгө аракет кылабыз, жагымдуу шарт түзүп беребиз. Сиз менен кайрадан учурашып атканыбызга өтө курсантмын. Тулжен Incorporating компаниясы Кыргызстанда Тулжен Кыргыз жоопкерчилиги чектелген коому болуп өзгөрүп, Юстиция министрлигинин каттоодон өткөн. Компания быйылкы жылы Баткен районунун Дара жана Карабак айыл өкмөтүнүн аймактарында соя өсүмдүгүн өстүрүү үчүн жерлерди ижарага алып өстүрүүнү баштайт. Келечекте жердин аянтын көбөйтүп, дыйкандарды соя өсүмдүгүнүн уругу менен камсыздап, өндүрүлгөн сырьёну сатып алат. Биз Баткен районун өнүктүрүү максатында ички жана тышкы инвесторлор менен жакшы жумуштарды жүргүзүп атабыз. Ошонун бир бөлүгү азыр көп болуңуздар. Бул Ким мырза, кореялык инвестор. Ким мырза менен бул менин экинчи жолугушуум. Биринчи жолугушууда Ким мырза Баткенге келип, Баткенге соя өстүрүүнү мерчендеп, Тулжен корпорациясынын өзүнүн Кореяда корпорациясынын бул жакта Баткен районунда Тулжен Кыргыз деген жоопкерчилиги чектелген коомду каттап, юстициядан өткөрүп, азыркы учурда ишмердүүлүгүн баштаган. Баткен шаарынан атайын офис алып, жумушун жүргүзүп атат. Тулжен Кыргыз жоопкерчилиги чектелген коому биздин Баткен районунда соя өндүрүүгө багытталган жумушту аткарат. Сояны өндүрүп, азыр уругун өндүрөт биринчи булар. Уругун өндүрүп туруп, биздин Баткендин дыйкандарына сояны берип өндүртүп, ал өндүрүлгөн продукцияны, сырьёну Корея ушул Тулжен Кыргыз жоопкерчилик чектелген коому өзү сатып алат. Ушундай жумуштарды аткарып атат. Мындан сырткары азыр Ким мырза айтып атат, эгер ушул долбоорлор Баткен районунда жакшы ишке аша турган болсо, биз мындан башка дагы долбоорлорду ишке ашырганга даярбыз. Жана мындан кийин биз өздөрүнөн сырткары дагы инвесторлорду алып келгенге даярдыгын билдирип өттү.